Тажикстандын, Ооганстандын президенттери жана Кыргызстан менен Пакистандын өкмөт башчылары дүйшөмбүгө Каса Миң долбоорун талкуулоо үчүн чогулушту. Катышуучулар долбоордун алкагындагы кадамдары тууралуу маселелерди чечүү жолдорун аракет ийгиликтүү ишке ашса, Каса Миң Борбордук Азия үчүн жаңы энергетикалык базар боло алары шексиз. Өз сөзүндө Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Каса Миң долбоору аймактык энергетикалык базардын башкы ачкычы экендигин баса белгиледи. Мында Тажикстан үчүн кубаттуулук жолу менен электр энергияны экспорттоого жол ачыларын кошумчалады. Мустаками энергетики пайвас кылаткар. Долбоорду ийгиликтүү ишке ашырда бир нече чаралар көрүлүп жатат. Айсак жалпы кубаттуулугу 1200 мегаваттка жеткен 2 орто жана бир нече чакан ГЭСтер ишке берилди. 2018-жылдын аягына чейин дагы бир ири ГЭСтин биринчи агрегатын колдонууга берүүнү пландап жатабыз. Ошол эле учурда өлкөдө бир катар долбоорлор оңдолуп жатат. Бул боюнча биздин өлкө дүйнө жүзүндө 6-орунда турат. Каса Миң долбоорунун алкагында транс чек аралык интернет каналдарын пландоо зарыл. Бул максатта өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков келерки жылы Борбор Азия жана Түштүк Азия өлкөлөрүн байланыштырган бирдиктүү санариптик хат Digital Kasa транс чек ара телекоммуникациялык байланышын ишке киргизүү пландалганын кабарлады. Digital Kasa Каса Миң энергетикалык долбоорунун аналогдук аталышы. Ал аймактагы өлкөлөрдү өз ара жогорку ылдамдыктагы трансчек аралык интернет каналдары менен байланыштырат. Мында биздин аймак бардык континенттер үчүн негизги транзиттик хаб боло алат. Долбоорду ишке ашыруунун башкы жыйынтыгында Борбор Азия жашоочулары бир топ арзан жана кеңири тилкелүү интернетке жеткиликтүү боло алышат. Буга альтернативдүү байланыштарды колдоонун эсебинен жетишүүгө болот. Андыктан Каса Миң жана Digital Kasa долбоорунун практикалык жактан тезирээк ишке ашыруу менен катышуучу өлкөлөр ортосунда келечекте жемиштүү кызматташтык бекемделерине ишеним чоң. Что будет достигнуто за счет использования альтернативных сетей. Долбоорду ишке ашырууда бардык муктаждыктарды эске алуу менен темир жол, өткөрмө линияларын жана коммуникация тармагын жакшыртуу зарыл. Мындай пикирин билдирген Ооганстандын президенти Ашраф Гани өлкө аймагына 16дан 20 миңдей мегаватт электр энергияны транзиттөөгө даярдыгын кошумчалады. Алдыдагы ири долбоорлорго коңшу Түркмөнстан менен Өзбекстан кошулуусун үмүт артарын белгиледи. Ооганстан өз кезегинде долбоорго бардык тараптан колдоо көрсөтүүгө даяр. Мен белгилеп кетким келет. Мындай масштабтуу долбоор буга дейре болгон эмес. Ошондуктан Каса Миң Ооганстан үчүн ар дайым керектүү ресурстардын бири болуп кала бермекчи. Саммитте премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Каса Миң долбоорунун жыйынтыкталышы Ооганстандын тынчтык жолу менен өнүгүүгө жол ачаарын, өлкө катышуучуларынын экономикалык жактан туруктуу өнүгүү болоруна ишеним артты. Кыргызстан менен Тажикстан үчүн энергетиканын өр алышына жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылса, кезинде Ооганстан менен Пакистан электр энергия таңкыстыгын жою алат. В Кыргызстане отобрана компания инженера-заказчика. Ушул тапта Кыргызстанда курулушка көзөмөл жүргүзүүгө компания тандалып алынды. Ошондой эле экологиялык экспертиза жана социалдык чөйрөгө таасирин баалоо жүргүзүлүүдө. Бул жерден дагы бир маанилүү жагдайды айткым келет. Келечекте электр өткөрүү линиясынын боюнда жашаган жергиликтүү коомчулуктун колдоосун алды. Бул максатта Кыргызстанда программа иштеп чыкты жана аны ишке киргизүүнүн механизмдери дыкат каралууда. Ошондой эле мен сиздерди долбоорду жакынкы аралыкта ишке ашырууга киришүүдө бардык зарыл болгон аракеттерди тездетүүгө чакырат элем. И прозрачности процесса подготовки и реализации проекта нам известно, что подобные мероприятия проведены и в ваших странах. Каса Миң ишке берилсе, Ооганстан менен Пакистан жайкы мезгилде 1000 жана 3000 мегаватт электр энергия алуусуна жол ачылат. Натыйжада энергия каатчылыгын жоюу менен Пакистанда жумуш ордун түзөөрүн өлкөнүн өкмөт башчысы Наваз Шариф кошумчалады. I thank President Rahman for his invitation. Кыргызстан менен Тажикстандын суу ресурстарын эске алганда Ооганстан менен Пакистан жогорку кубаттуулуктагы электр энергия алуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатат. Долбоор экологиялык жана экономикалык маселелердин чечилишине көмөк болууда. Ошондой эле Каса Миң Түштүк Азия үчүн да чоң мааниге ээ. Каса Миң долбоорунун алкагында эмки жылы Кыргызстанда жаңы электр өткөрүү линиясынын курулушу башталат. Өлкө аймагында узундугу 450 чакырымды түзгөн 500 киловатт электр өткөрүү линиясын куруп, узундугу 125 чакырым болгон биринчи тилке боюнча сынактык кайрылууларды баалоо жүргүзүлүүдө. 500 киловольт курула турган уже орду мурунку проект менен каралган. Бул проект боюнча ошол Даткадан Тажикстандын границасына чейин 450 километр линия каралган. Ал Жалал Абад, Ош жана Баткен областтары боюнча өтөт.
500 киловатт электр өткөрүүчү линиясы Датка кеминден баштап Тажикстандын Сугдо Регарга чейин жана көмөк чордон курулат. Ал эми 220 киловатт электр өткөрүүчү чубалгы Өзбекстандын Шухран жеринен Тажикстандын Суктудан Ауганстандын Орто калаасына чейин барат. Планга ылайык 500 киловатт электр өткөргүч линиясы Датка подстанциясынан Тажикстандын Сугда туруктуу эмес энергия өткөрүлөт. Ошондой эле Регардан Саңтудага чейин 500 киловатт туруктуу электр өткөргүч линиясы Тажикстандын Сагдудан жеринен Ауганстандын аймагынан өтүп Пакистандын Новшерине чейин баруусу күтүлүүдө. Ауганстан үстү-үстөгү жылдан тарта физикалык реализацияны баштоону колго алуусу божомолдонууда. Себеби долбоордун планы ылайык ал аймактын басымдуу бөлүгүн ээлейт. Жалпы жонунан проект $1 миллиард байланууда. Кезинде Кыргызстан үчүн кепилденилген кирешелүү булак болуп калары анык. Жылына 1 миллиард киловольт саат электр энергияны экспорттоо менен өлкөнүн казынасына $50 миллион киреше алып келери күтүлүп жатат. Мында жергиликтүүлөр да жумуш орду менен камсыз болушат. Долбоор ишке ашса, электр энергия муктаждыгы артта калары чындык. 4 мамлекеттин инфраструктуралык объекттер салышыбыз керек. Бул жана жогорку чыңалуудагы чаңалуунун көлөмү 500 киловатт болгон аба чубалгыларын жана көмөк чордондорду салынышы керек да. Азыр мына ушул иштер башталды. Башталганда адегенде биз финансы жагын чечкенбиз. Кызматташтыкты мындан ары да арттыруу максатында 4 мамлекет өкмөт аралык кеңеш түзгөн. Анда Каса Миң долбоорун ишке ашыруудагы чечимдер талкууланат. Эң негизги бүгүнкү ушул жыйналыш биз ойлойбуз ушул бүгүнкү этаптагы баарыбыз тең ушул кандай акыбалда турганын тактоо жана ушул дүйнөлүк коомчулукка дагы ушул биз баарыбыз тең ушул Каса Миң долбоорун баягы ишке ашыруубуз мындай негиздүү экенин ошо мындай бир жарыя кылуу болуп эсептелсе болот. Каса Миң долбооруна бүткүл дүйнөлүк ислам өнүктүрүү банктары жана эл аралык донорлор да колдоо көрсөтүүдө. Ар бир уюмда электр өткөрүүчү линиялары аймактардагы жашоочулардын коопсуздугун камсыз кылган атайын келишимдер бар. Кредиттер абдан жеңилтилген шартында, баягы мар деген шарт болот, ошондон шартында берилип атат кредиттер. Эми сала башташ үчүн адегенде биз эмени тандап алышыбыз керек. Ким салат ошо объектилерди, ким жумушту аткарат деп. Биз дүйнөлүк масштабтагы тендер уюштурганбыз. Ошо тендерге көп каалоочулар өздөрүнүн көңүлдөрүн бурушту, ошо катышты. Азыркы күндө ошо тендердик процесстин стадиясы ушу эмени тандап ала турганга жакындап калдык да. Саммиттин соңунда катышуучулар долбоорду тез арада ишке ашыруу чечимине келишти. Бул багытта тараптар тендер өткөрүү боюнча керектүү документтерди даярдап бүтүштү. Долбоор машакаттуу жумуш болгондуктан Каса Миңге мүчө мамлекеттер жакынкы аралыкта тендердин жыйынтыгын чыгарышат. Бул өз кезегинде 2018-жылы долбоорду баштоого шарт түзмөкчү. Салабат Эркетаева, Кайнар Ормонов, ЛТР, Тажикстан.